Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Биздин каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге учурда Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатына кайрылып, анда Акжол Махмудовдун атаандашы менен тааныштырып, ошол эле мезгилде күрөштү кайдан көрүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтып өтөбүз. Алдыда биз менен калып туруңуздар. Мектепке карата билектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Бүгүн 10 сентябрь күнү Сербиянын баш калаасы Белград шаарында 2022 жылдагы спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Мелдештин биринчи күнүндө грек-рим күрөш боюнча 55, 72, 77 жана 87 кг салмак чембирдиктеринде күрөштөр өтүп, анда Кыргызстандан 87 кг салмакта Атабек Азизбеков күрөшүп, биринчи күрөшүндө жеңишке жеткен менен экинчи бөлүктө утулуп, медаль үчүн күрөштөн четтесе. 77 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн мекендешибиз Акжол Махмудов жарым финалга чейин жетти. Алдыда дал ошол жарым финалдагы атаандашы кореялык 2012 жылдагы Олимпиада оюндарынын чемпиону, 2016 жылдагы Олимпиада оюндарынын коло медалисти, 2013 жылкы дүйнө чемпиону, Азия чемпионатынын 5 жолку жеңүүчүсү Хюну Ким менен беттеш өткөрөт. Чындыгында 34 жаштагы кореялык балбандан мында жыйынтыкты көпчүлүк күткөн эмес. Ага карабастан ал биринчи күрөшүндө күчтүү делинген Джонни Джасбурду утуп алса, андан кийин 8ден 1 финалдык баскычта бул дүйнө чемпионатындагы башкы фавориттердин бири саналып жаткан Мухаммедали Герайни утуп алды. Жана чейрек финалда Арам Варданян аттуу өзбекстандык балбан менен кескелип, аны 6-0 эсебинде утуп, эми жарым финалда беттеш өткөрөт. Ага каршы боло турган Акжол Махмудов биринчи күрөшүндө Дебрито Рамос аттуу бразилиялык балбанды, экинчи айланпада Бенитес Кастро аттуу мексикалык балбанды мөөнөтүнөн мурда утуп, чейрек финалда эки жолку Европанын вице-чемпиону Юнус Эмре Басар менен өтө кызыктуу күрөш көрсөтүп, андан ары жолун улоого мүмкүнчүлүк алды. Акжол үчүн бул чоңдор арасында дүйнө чемпионатындагы биринчи жарым финалы. Негизинен Акула Каймана асымдуу балбаныбыз чоңдор арасында дүйнө чемпионатына быйыл биринчи жолу барууда. Эми Махмудов менен Кимдин ортосундагы беттеште ким жеңишке жетет деген суроого келе турган болсок, азырынча бир дагы сөз айтуу кыйын. Бул эки балбан ушул жылы апрель айында Монголиянын баш калаасы Улан-Батор шаарында өткөн Азия чемпионатында кескелип, анда Акжол Махмудов 4-1 эсебинде Хюнву Кимди утуп алган болчу. Ага чейин 2018 жылкы Азия оюндарында да кескелип, кыргызстандык балбан жеңүүчү аталган. Жеке көрсөткүчтөр боюнча 2-0. Бул жолкусунда дагы Акжол буга чейинки ийгиликтерин кайталап, бизди кубандырат деп күтүп калабыз. Жарым финалдык беттештер 10 сентябрь күнү кечки 10:00 башталат. Бирок Акжол Махмудов 6-чы болуп килем ортосуна көтөрүлөт. Ошонун баарын алып карап көрө турган болсок, жок эле дегенде 22:40 чамасында Акжол Махмудов килем ортосуна көтөрүлөрү күтүлөт. Сиздер буга чейинкидей эле трансляцияны www.chekit.org сайтынан көрө алсаңыздар болот. Эгерде ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жатса, анда Instagramдан Нурсултан Турузбеков баракчаман түз эфирде көрсөтөм. Кааласаңыздар ал жакка катталып күтүп турсаңыздар дагы болот. Урматтуу мекендештер, буйруса алдыда жеңишти майрамдап кайрадан саламдашабыз деген ниетибиз бар. Ага чейин видео жакса лайк басып катталып кетиңиздер.